Арабаңыздар кандайсыздар? Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич бир канча жолу өзүнүн кайрылуусунда мен Кыргызстанды өнүктүргүм келет, бир өнүккөн 50 мамлекеттин катарына кошкум келет деп байма-бай айтып келет да. Анан кечээгидеги чоң иш-чараларынан кийин мен көрүп алып аябай суктандым. Чынын айтканда, ушу коңшу өлкөнүн президенттери өздөрүнүн аккаунттарынан, өздөрүнүн Facebook, Instagram баракчаларынан биз Кыргызстанга бардык, Кыргызстанда бизди ушинтип тосуп алды, ушундай марекелер болду деп өздөрүнүн жеке баракчаларында бөлүшкөндөрүн көрүп алып аябай суктандым да. Анан алардын дагы ошол мамлекеттик каналдарынан көрсөтүп атты, ушундай Кыргызстанда ушундай өнүгүү болуп атыптыр, өсүү болуп атыптыр, чоң иш-чаралар уюштурулуп атыптыр депчи. Анан ошол баардык эле Азербайжанда, Тажикстанда, Өзбекстан, Казакстан, бул коңшу мамлекеттердин баарынын мамлекеттик телеканалдарында ушундай чоң бир эмелер болду да, трансляцияларчы. То есть алар көрсөтүп атты, ошол башка өлкөнүн президенттери биз Кыргызстанга келдик депчи. Бул биздин Кыргызстандын туристикалык бир мындай деңгээлин абдан көтөрдү. Негизи биздин президентибиз өзү мындай брендти жакшы көрөт экен да, брендти, люксту, качествонычы. Анан ошол элдер негизи эмнеге акча төлөйт? Элдер ошол люкска, качествого, брендке акча төлөгөнгө дайын. Ошол нерседен акчасын аябайт. Кыргыз болсун, башка өлкөдөн келген адам болсун, алар ошол нерсеге акчасын аябай беришет да. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин президентибиз ошол ысык көлдүн тегерегинде люкс отелдерди, брендовый бир чоң бир отелдерди, мейманканаларды салып, ошону дүйнөлүк брендке айландырып атканы бул мени сүйүндүрөт. Ошон үчүн Кыргызстаныбыз өсө берсин, өнө берсин. Анан ушуга жараша биз дагы адамдарды кабыл алганды, коңшу мамлекеттер менен алака түзгөндү дагы жакшы билишибиз керек. Мисалы мен азыр этнокомплекс Супарада отурам. Анан бул жерде адамдарга болгон мамиле, кардарларга болгон мамиле такыр бөлөк. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар, 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Кашка суу, балык жасаган кашка суудай эмес. Алар караңгы, кашка суунун ээси, хозяйыны, ошол жерде иштегендердин баардыгы караңгы да. Эмнеге дегенде алар кардарларга мамиле кылганды билбейт. Кардарларын капа кылат. Жесең же, жебесең кете бер дегендейчи. Мына Супарада мынакей ушул ашканада иштеген поварлары, официанттары бүт баардыгы буларга билинип турат да. Эшигин көрүп көрүнөт дегенде бул Супаранын жетекчилери жакшы адамдар экенин, ушу кардарлар аркылуу биздин ырыскыбыз келип атат, кардарлар аркылуу биздин курсагыбыз тоюп атат, биздин ушул жерде иштегендерибиздин ырыскысы келип атат деп кардарларды биринчи орунга коюп ошолорго жакшы мамиле жасайт. Ошон үчүн биз сервисти оңдошубуз керек, мамилени оңдошубуз керек. Анан кандай болгон күндө да туризмибизди оңдошубуз керек. Ошол. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бизде таң атып атат. Түндө переадаптация боло албай, анан интернетти чукулап карап калам да, Facebook'та карасам, баягы мындай бир тынчсызданган ойлор келип атат да. Урматтуу достор, мен ошо Кыргызстанда жаңы чыгып келаткан айрыкча жаш лидерлерге, мыкты жаш лидерлер бар, акылдуу жаштар бар. Анан ошол жаштарга кайрылат элем да. Учурда кайсы бир күчтөр ошондой жаштарды пайдаланып, анан кийин кырдаал ушундай курчуп келатат. Анан бийлик моундай кылып атат, тигиндей кылып атат деп элди козут. Анан кийин сен бийликке келесиң деп кандайдыр бир күчтөр
аркасынан түртмөлөп, анан ошентип баягы отко май чачып атат да. Анан ошол жаштарды пайдаланууга, анан алардын колу менен чок кармаганга аракет кылып атат. Мен 21 жашымда ГКНБнын СИЗОсун көргөн баламын. Мен дагы ошондой саясий терештердин, же болбосо бийлик талашуунун жаш курмандыгына айланган баламын да. Ошол нерсенин башынан өткөргөнүм үчүн мен ошол инилериме, Кыргызстандагы бир мыкты жигиттерге кайрылат элем. Урматтуу жаштар, лидерлер, жакшы жигиттер бар. Силер билимдүүсүңөр, акылдуусуңар. Анан билимдүү, акылдуу адам биринчи кезекте өзүнүн өлкөсүнүн патриотту болот. Анан мекенчилдик сезимди баарынан жогору коет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда абдан көп жакшы аракеттер, өзгөрүүлөр, жылыштар болуп атат, өзгөрүүлөр болуп атат. Анан ушул Кыргызстандагы өзгөрүүлөрдү көрө албаган күчтөр кандайдыр бир жаштарды пайдаланып тукуруп атат да. Ушуну даана аңдап, билип, туюп, анан ошого жараша мамиле кылыш керек. Албетте, ошондой жаштар, мыкты жаштар мамлекеттин башына келиш керек. Качан? Толуп, иштеп, мамлекеттик кызматтарда иштеп, тажрыйба алып, акыл топтоп, ошентип отуруп, анан кийин тепкич менен басып отуруп, анан мамлекеттик бийликтин башына келет. Урматтуу жаштар, силердин келечегиңер алдыда. Изденгиле, үйрөнгүлө. Мына азыркы бийлик, Садыр Жапаров, кандай гана татыктуу жаштар болбосун, кызмат сураса, иштейм десе, кел, отур, иште деп мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Азыркы бийликте, мурдагы бийликтегидей келер менен жаштарды булгап, коррупцияга малып, же болбосо пара берүүгө мажбур кылган жагдай жок. Эч кимге пара бербейсиң. Барасың мамлекеттик кызматка отурасың, өзүңдүн жөндөмүңдү көрсөтөсүң. Ишти кыласың. Ошентип ишти кылып, тажрыйба топтоп келаткан бүгүнкү күндөгү бийликтин командасындагы жаштар дагы көп. Силер дагы ошолордой болуп, барып президентке кол кабыш кылып, командасына кошулуп, адегенде кичинекейден баштап, андан кийин чоңойтуп, татыктуу өзүңөрдүн бир мүмкүнчүлүгүңөргө, ресурсуңарга жараша өйдө көздөй жылып отуруп, анан мамлекеттик бийликтин башына келсеңер болот. Мунун баардыгы тажрыйба менен келиш керек да. Анан албетте бүгүнкү күндө мисалы сөз эркиндиги, мен журналисттерге кайрылат элем да, активисттергечи. Сөз эркиндиги дейбиз, укуктар бузулуп атат дейбиз. Ооба, кээ бир жерлерде адам укуктары бузулуп атат. Кээ бир жерлерде сөз эркиндиги бузулуп атат. Бирок мунун баары эмне максатта болот? Мунун баардыгы өлкөдөгү кырдаалды чайпалып баштын аргасы менен болуп атат да. Тулукту сакташ керек болуп атат. Биздин Кыргызстан бул чоң океандагы жанагы лайнер эмес. Океандагы лайнерлер бул чоң державалар. Мына мен турган АКШ, ошол эле Россия, ошол эле Европа мамлекеттери, Кытай. Буларга ар кандай бир туура эмес, бир туруксуз абал болсо, же кандайдыр бир туура эмес лидерлер келсе, ары бери чайпалса, булар кичине чайпалат дагы кайра калууна келип калат. Мына ошондой потрясенияны бүгүнкү күндө Америкадагы башынан өткөрдү. Ал эми Кыргызстан ошондой туура эмес лидерлер, же болбосо коркунучтуу лидерлер, же болбосо бир жанагындай волюнтаристтик күчтөр, жанагындай бир туруксуз туура эмес чечимдерди кабыл алган, будуңчанга салган, популизмге алдырган ошондой чечимдерди Кыргызстан көтөрө албайт. Ошондуктан Кыргызстанга системалуу, мындайча айтканда, преемственная политика керек. Преемственная политика болуш үчүн стабилдүүлүк болуш керек. Анан биз ошол жанагы бир уч топтордун укугун коргойбуз десек, аларга кандайдыр бир алардын укугуна карап иш кылабыз десек, алардын мүмкүнчүлүгүн коргойбуз десек, анда биз өлкөбүздүн туруктуулугунан, тынчтыгынан айрылып калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан туура түшүнүш керек. Баарыбыз үчүн өлкөбүз баарыбыздан жогору турат.
жеке адамдардын кызыкчылыгынан 7 миллион, 7,5 миллион кыргыздын кызыкчылыгы жогоруп турат. Ушуну туура түшүнүп кабыл алышыбыз керек. Урматтуу Кыргызстандын активдүү жарандары, урматтуу жаштар, татыктуу жаштар бийликке келиш керек. Бирок анын бардыгы тажрыйба менен, анан мыйзамдын элдин талабына жараша өзүнүн убагы менен болуш керек бардыгычы. Ошон үчүн адегенде силерге дагы бир жолу айталайм, тажрыйба топтогула, үйрөнгүлө, окугула, иштегиле, өзүңөрдү көрсөткүлө. Андан кийин анан убагы келгенде мындай бир ошол бир чок бийик максаттарга барсаңар болот. Анан келе калып эле мен бир 30тан ашкандан кийин эле мен мында жашмын, мен баарын көрдүм, мына мен тажрыйбалуумун, биякты иштедим деп майда чүйдө бир эки жерде иштеп туруп анан кийин мамлекеттин башына келем деген бул акылсыздык болот. Силер Кыргызстан деген кичинекей кемени чайпалтканга, же болбосо өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарга пайдаланганга, же болбосо кандайдыр бир аркаңарда турган адамдардын кызыкчылыгына пайдаланып бергенге акыңар жок. Ошон үчүн силердин кызыкчылыгыңардан жалпы кыргыз элинин кызыкчылыгы бийик турат. Кайсы бир өлкөгө будуңчаң салгысы келген, буга чейин өз өлкөнү жыргатпаган, анан кийин мындан кийин дагы ошол баягы бир кездеги жыргал күндөрүн эстеп, ошону кайтаргысы келген арам ойлуу күчтөрдүн курмандыгына айланбагыла, урматтуу жаштар. Мен силерге ошону каалайм. Силер жашсыңар, дагы чыга элек жаштарга айтам. Ойлонгула, этият болгула, өзүңөрдү сындырып албагыла, белиңерди майыштырып албагыла. Силердин келечегиңер алдыда. Баарыбызга өлкөбүз үчүн баарыбыз тикеп туралы. Элибиз, журтубуз аман болсун, жерибиз тынч болсун, Кыргызстаныбыз өнүксүн, алга. Бұл саламаттық сақтоо министрлигине, саламаттық сақтоо министрлиги силер акчасын көбөйтүп койдуңар, туура, булардын эмгеги бар. Бирок то менин кызым жакында төрөп Кемин районуна келип, экстренный деп туруп анан токмокко жөнөтүп атат. Эшикке чыгарып туруп скорийге коюп койсо май куйгула деп атат. Скорий помощь май куйгула деп атат. Ушул кантип болсун? Эмеге городскойго барсак, жарым сааттык эле өмүрү калыптыр дейт, маткасы жарылгана калыптыр дейт бияктан. Анан ушундай жоопкерчиликтен аялдын өлүмү көбөйүп атат. Андан кийинки маселе, менин күйөөм бөйрөк оору менен ооруйт, ай сайын больницага жатат. Мына эми мартта жатып чыккан, кечеки күнү биз направление алсак, Кемин районунда кайра албай атат. Биз жылына 2 эле жолу жатыш керек дейт, больнойчу. Ал республиканский больницага барсак, бир ай анализде жүрөбүз. Андан кийин барып очередибиз жеткенде кайра 1 айга жылдырып коет. Ал отек болгон киши ансы деле өлөт да. Анан биздин саламаттык сактоо министрлиги айлыкты көбөйткөн менен иш жүрбөйт. Адамдар деген өстү дарылай баштадык. Тиги дарын ичем, бул дарын ичем деп. Сымсалы ошол жакта очередте турабыз, очередте. Мына мен азыр бүгүн жолдошумду приемныйга киргизип келдим. Анара Бакаева менен врачыбыз сүйлөштү, эми Анара Бакаевна акыркы жолу жазсын деп атат. Ал менин күйөөм отек менен жүрөт. Анан үй бүлөлүк врач дарыласын дейт. Отек менен тиги үй бүлөлүк врачка күндө барып келип отурабы. Анан жылына 2 эле жолу жатыш керек дейт адам. Жакшы түшүнүктүү. Так. Кемин больница. Сейчас, подождите. Сиз билесизби бул бетапты? Бул бетапты мен жакшы мындай көрүп жүргөм, бирок көргөн жокмун неме. Өзүн бетапты. Көтөрүлгөн маселе боюнча кандай деп жооп бересиз? Мен мындай да, эми больница боюнча, машина боюнча андай биз иликтөө кылайлы. Мага полностью айтыңыз. Кайсы бригада болгон, кайсы неме сураган, биз служебный расследование кылайлы. Мынакей областьта биякта отурат. Так. Мен түз линияга да чыккам мен. Түз линияга да чыккам. Жок, өзүнө бердиңиз беле? Өзүнө акимиятка чыккам. Акимият буларды текшерген.
текшерип туруп мага кат жообунда келген. Бирок кат жообунда формальный болуш керек. Мен ишенбейм, азырчы ишенбейм. Сөгүш берилди, анан бул болду, тигил болду. Карга карганын көзүн чукпайт. Азыр карадыңар беле? Кайсы жылы бердиңиз эле? 26-жылы 24 февралда болгон окуя. 24 февралда болгон окуя. Анара Бакаевна собранияда экен. Мен кирип туруп айттым, адамдын өмүрүндө коркунуч болбаса, моякта май куйгула деп атат деп собраниядан чыгып туруп анан бөлөк скорыйга салды. Мен 3,5 жыл болуп калды. 3,5 жыл болду. Бул окуя болгону мына жакында эле болду. Кандай билбейсиңер? Билет. Скорыйда башаламандык чакырсаң деген бир киши өлгөндөн кийин келишет. Андай, конечно, туура эмес. Скорый бизде 5 мындай угуп туруңуз. Бул киши арыз менен кайрылган. Жанагындай расследование болгон дейт, жообун алганбыз дейт. Сөгүш жарыяланган деп ушундай жооп берип койду дейт. Анан кандай силер билбейсиңер? Сөгүштү ким жарыялайт ага? Биз мындай зам главврачка беребиз. Негизи бул расследование болгондон кийин сөгүш берилди. Бирок сөгүш берилди деп атат. Сиз буга чейин билбейм дегенсиз. Жок, мындай да. Мен айтып атам, бизде кес-кесте мен жок болуп калсам, расследование замга берип коебуз да. Мындай кылалы, сиз эми маселени билбейсиз, жөн эле мындай өйдө ылдый сүйлөбөй эле коюңуз. Башында айтканда азыр мындай кылалы, бул маселени менен көтөрүлүп калды, мына жалпы коомчулукка чыгып калды. Сиз да билбейсиз, аким да билбейт. Анан кийин ким жооп бергенин, замың жооп бердиби же зам аким жооп бердиби, ким жооп бергенин да билбей атасыңар. Бул маселе боюнча бул мен келгенге чейин бул маселени азыр карайсыңар, жооп бересиңер. Эгерде ошондой факт болсо, жанагындай май куюп бергиле дагы десе, андай кишинин силерде иштей турган ордуда жок. Жарайт. Ал киши ал жерден кетсин. Бул бир маселени гана көтөрүп атат. Демек ал постоянно болгон нерсе да. Өзүндө болсо да ошону бир сыйра карайсыңар, анан жооп бересиңер. Азыр кое туруңуз эми. Экинчи маселе жана бөйрөк боюнча эмне үчүн бир жылда 2 жыл гана каралабы? Жок, бизде кандай келсе, ошо обращение болсо жаткыза беребиз. Бул маселе кандай? Силер ошондой чектөө барбы, жокпу? Жок, чектөө жок. Келгенде бизге любой обращение болсо, биз жаткыза беребиз. Чектөө жок. Мага ошондо кайрылсаңыз болмок? Мага лично кайрылган жок. Азыр бардыгынын көзүнчө айтып атат, чектөө жок. Эгерде ошондой силерге чектөө коюп, бир жылда 2 эле жолу десеңиз, анда биз бул маселени ооба. Сиздин жоопкерчилигиңизди карап калабыз. Уктуңузбу? Хорошо. Сенин кызматкерлериң бар, жооп берсин. Сен кандай бул жерден кетип калган укугуң бар? Госрегистр бул каттуу эле орган. Ошону жердин кожоюну эмес. Ал жерге эч кандай тиешеси жок госрегистрдин. Айыл өкмөт чечим чыгарып береби, госрегистр ошону каттап гана берет. Ошол сөзүмө байланыштуу сөзүңүздү бөлдүм. Мурунку айыл өкмөт чыңгыз каттоого алсын деп кагаз бергенде каттабай койгон да, урматтуу. Ал жер суга тайлоо жер экен, ал жер ППСтин жери, гиперазем калптык коңушта берип атат да, урматтуу Макамбат. Каттабай көрсүнчү, анда мага кайрылыңыз ба? Каттабай койсо Кудай калса кайрылабыз. Госрегистр жетекчиси. Канакей. Жер жарандарды. Госрегистр. Аякта не тиешеси бар алдын, күч органы беле. Анан дагы бир маселе боюнча азыр мен госрегистрден сурап алайын. Сиздин аякта не тиешеңиз бар эй? Жок, сиз эмне аякта жүрөсүз дейм сыртта. Азыр чакырып калды эле жанагы боюнча түшүндүрүп, сот менен жанагы не маселе болуп атат түшүндүрүп бер деген түшүндүрүп ошол жерде туруп калдым. Сенин кызматкерлериң бар, жооп берсин. Сен кандай бул жерден кетип калган укугуң бар? Кечирим сурайм Макамбат. Бала акча боюнча 35 соту келет, оформить этип бересиң. Булар чечими чыгарып берет айыл өкмөтү. Бала бакча боюнча болду, маселе жок. Бала бакча боюнча билесиң тапшырманы. Ошон үчүн сразу оформить этип бересиң. Анан Аманкан Батыр жана кошумчалай кетем, ошонун жанында 10 сотик ошол
мини футболный площадка 45-25 Абдулла Жанычтын демөөрчүлүгү менен мен курганмын да. Ошол дагы мыйзамсыз турат. Ошону дагы мен бир жолу көп жолу кайрылдым да. Кыскасы. Жок, ал жерди менчикке бере албайбыз. Жок, менчикке кереги жок деп атам. Мен мамлекетке алып, муниципалдык кылып туруп, аренда кылып туруп, мага бергиле иштетип коеюн деп атам мен. Эмне үчүн баланс калбай атасыз? Баланс кала албай койду мына турат өздөрү. Бул өкмөт айып жок. Жок. Кийинки жетекчилерди айып. Кийинки эмес, бул правоприемник. Бул мурункуга да кийинкисине баарын жооп берет. Бул действующий глава өкмөт. Эмне үчүн баланс калбай атасыңар? Мен жана айтып өткөндөй эле кече среда күнү тааныштык бул жигит менен арыздын неме кылдык, маселе жок, бүтүрөбүз аны. Баланска алгыла, анан баланска туруп анан кайра өзүнө эле салган катары арендага берип коесуңар. Ал ушу аренданы төлөп айлык акча түшөт.